Assalamu alaikum, hurmatly fermerler. Biz bugün жүгөр, томат, помидордайбыз. Пакта зыянкечтери болгон. Кыргызча үкчө деп коебуз, же орусча совка. Даан арагы хлопковая совка, стеблевой мотылек. Эки зыянкеч боюнча сөз кылабыз. Себеп дегенде ушул аталган эгиндерде, андан сырткары башка эгиндерде дагы ушул эки зыянкеч көп зыян кылып атат. Буга арзан, эффективдүү, айлана чөйрөгө да зыяны аз ыкма катары биометод. Өзү негизи зыянкеч көпөлөк болот. Көпөлөктү феромондуу ловушка аркылуу кармасак болот. Табигый шартка ылайык көпөлөктөр жумурткалайт. Ошол зыянкечтин жумурткаларына каршы мына менин колумда турган трихограмма. Бул сезондо 4-5 жолу кайталанат. Себептен да зыянкеч муун деп коет. Бизде Кара Суу районунун шартында 3 муунга чейин берет. Май айынан август айына чейин ушул зыянкеч өнүгөт, зыян кылат да. Ошол муунун ар бир муунуна каршы же болбосо ар бир жумада 10 күндө мына трихограммаларды бул энтомофактар деп коет. Тирүү жаратылышта да бар, бирок негизи алар жетишпегендиктен табигый шартта муну атайын биоборборлорду даярдайт. Мисалы менин колумда турган азыр стандарт 1 грамм айтылат. 1 гектар эсебинде 3 грамм же болбосо ушундан 3 коесуздар. Эми ар бир жаңылап турушу, мисалы бир жума 10 күндө жаңылап турсаңыздар, эгерде 3төн койсо, 6 жолу койсо сезондо 18 грамм ушул менен коюлат. Буну азыр айтылып кеткендей, зыянкечтин жумурткаларын жок кылат. 1 грамм дегенибиз менен ичинде 70-80 миң особь деп коет. Мындайча айтканда жандык тирүү организм бар. Бул жумурткадан орусча гусеница деп коет, же болбосо дыйканча сүйлөй турган болсо курттар чыгат. Бул курттарга каршы ошол курттун кичинекейинде мына атайын бул да ошо биоборбордун продукциясы алтын көз. Бул алтын көздү ушу лабораториялык шартта жумурткалап туруп, мына жумурткаларды ошол таларга коюлат. Канча өлчөмүндө десеңиздер, шартына жараша 100 даанадан 1000 даанага чейин койсо болот. Бул жана курттардан сырткары эң бизде көбүрөөк зыян келтирип аткан өсүмдүк бити деп коет, же дыйкандарга ширеге каршы колдонсок да болот. Өтө мыкты натыйжа бере алат. Биз сөз кылып аткан ошол курттар чоңойгондон кийин жүгөрдө болсо жүгөрдүн ичине, сөңгөктүн ичине, помидордо болсо помидордун ичине, мөбөнүн ичине кирип кетет. Пактадагысы кошектин ичине кирип кетет. Ошондой шартта үчүнчү бул агроборбордун сунуштаган энтомофагы бул габра бракан, же болбосо кыскартып бракан дейбиз. Мына азыр менин колумда турат. Бул пробиркага салып берет. Бундагы эсептеп дааналап эсептеп берет. Мисалы 1 гектарга эң эле болбой дегенде 100 даанадан 300-500 даанага чейин коюш керек. Бул табигый шартта дагы бар. Негизи булар жанагы курттун үстүнө өзүнүн жумурткасын коет дагы, мындайча айтканда өзүнүн мууну өнүгүп курттарды жок кыла алат. Бул дагы өтө мыкты практикада жакшы натыйжаларын берип атат. Биринчиден бул эффективдүүлүгү жогору ушул продукциялардын, экинчиден эң негизгиси дыйкандын чөнтөгүнө анча залака келтирбейт, арзан түшөт.